Sahabalar dagы kээде күнөө кылат, алар дагы кам сүттөн келип кандай. Канчалык пайгамбарга жакын улуу инсандар болбосун. Мына ошол сахабалардын бирөөсүнүн окуясын берет. Са'лаба ибн Абдурахман. Бул сахаба пайгамбардын кызмат кылган пайгамбардын жанында жүргөн сахабалардын бирөөсү. Күндөрдүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир кишине бир жумуш менен жумшаса, жолдо баратын. Мына ошол bir үйдөн забордон башын асып, bir сахабанын аялынын жуунуп атканын көрүп калат. Жанагы аялдын жылаңач денесин жуунуп атканын көрүп калган сахаба нәфсиге аздырылып, берилип кетип, бир аз карап коет дагы, анан өзүнө келет. Я астагфирулла, мен күнөө кылдым, чоочун аялды карап койдум. Пайгамбар мени жумушка жөнөттү эле. Азыр пайгамбардын астына барсам, уже Жебрейил пайгамбарга аятты алып келди дейт. Уже кабар келди дейт. Мухаммад, сенин сахабаң кошун аялдарды аңдып жүрөт, кайлап жүрөт деп мен жөнүндө аят түштү. Бул күнөөкөр жүз менен кантип пайгамбарды карайт? Мекке менен Мединанын ортосундагы бир тоого жетип калат. 40 күн жок болот пайгамбарга келген. Пайгамбар кайда экенин билбейт. Жебрейил периште келип туруп, Мухаммад, Са'лаба деген сахабам могул биздин суу башында жүрөт, башкада жүрөт дегенде, Мекке менен Мединанын ортосундагы Панан тоонун ортосунда сайда Кудайга жалбарып сежде кылып, ыйлап отурат. Сахабаларын жөнөтүп алдыргын дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Hazreti Umar менен Salman al-Farsi'ни жөнөтөт. Бул экөөсү барса, ал жерде бир койчу жүрөт, ал жерде бул адам таппайт. Са'лабаны таппайт. Жанагы бала айткан койчудан бир адамды көрмөдүм ушул жерде десе, жанагы адам айтат, бул жерде мен бир адамды көрдүм. Жанагы тозоктон качып, Кудайдын рахматын кечиримин үмүт кылып жүрүп алам, издеп жүрөсүң дейт. Кай жерде десе, тиги жерге барсаңар сайдын ичинде 40 күндөн бери түнгү уктабай ыйлап отурат дейт. О Раббим, бул күнөөкөрдү пайгамбарга көрсөтпө. Бул күнөөкөрдү кечиргин деп түн күн Кудайга тооба кылып ыйлап отурат сахаба. Hazreti Umar барып, сахаба жүр кеттик. Пайгамбар сени айтып кел деди, жетелип кел деди десе, пайгамбар менин не күнөө кылганымды айттыбы дейт. Жок, сахаба, сенин эмне кылганыңда кабарыбыз жок. Пайгамбар тек кана алып кел деди. Барбаймын, бул күнөөкөрдү пайгамбарга көрсөтпөйм деп, Hazreti Umar койбостон алып барат. Пайгамбарга барганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, сахаба жавап болбогун, Аллах тообаңды кабыл кылды дейт. Мага кара, сахаба дейт. Я Расулаллах, бул күнөөкөр жүзүн карабачы дейт, жүзүн ылдыйгыла. Сахаба пайгамбарга жүзүн көрсөтпөстөн ыйлаган бойдон үйгө кетет. Bir koca günden keyin Peygamber kayga sorayım. Kana sağlama dedi. Ya Resulallah, sizden ketken boydun, insultu alıp jayında jatat deydi. Oşol boyunca sağlama ordudan durgan jok deydi. Ölüm döşeginde jatat barıp kayırlaşıp kalıp canlı çıkap jakınlar deydi. Peygamber fırkat barsa sağlama özünden ketip aşağı jakındap kaldı. Peygamber kökürüğünü alıp, o sağlama,ıylama. Özüne gel, Allah tavanında kavul kıldı. Bul günөөкөрсүздү денеңе жабыштырбачы ya Resulallah. Bir жолун атайлап эмес, Google'га жазып, YouTube'га жазып, жанагындай бузук кинолорду көргөн жок. Жолдо өтүп баратып, bir жол көзү түшүп койгондугу үчүн ушул нерсеге барат. Ya Resulallah, бул günөөкөрсүздү денеңе жабыштырбы дейт. Пайгамбар, Аллах кавамды кабыл кылды, сахаба деп койнуна басат. Ашхаду ан ла иляха иллаллах, ашхаду анна Мухаммадан расул жабышып кетет. Bir күнөөнөн айрып, дүйнөнүн кошайып чыгып кетет. Peygamber özü cenazasını okuyup, cenazasını okugandan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazadan keyin putunun uçu menen basat. Sahabalar, ya Resulallah, ne oldu putunun uçu menen basasız dese, Sa'labanın cenazasına düşkön periştelerin köprüğünün yerde put koyulma çekiyorlar kaldı. Bir günah, bir toğa, bir adam tümölük beş. Ne üçün putunun uçu menen basasız dese, Sa'labanın toğasını kavul kılıp, Sa'labanın cenazasına düşkön periştelerin ayına yerde put koyuyorlar, yerde kaldı.